Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Кайрадан кыргыз тили жана адабияты видео сабагы. Ал эми силер менен мен Бакытбек Жунусалиев. Бүгүнкү өтө турган темабыз Мукай Элебаевдин Узак жол романы. Узак жол романы тууралуу сөз кылуудан мурун алгач автору Мукай Элебаев тууралуу аз да болсо маалымат ала кетмекчибиз. Мукай Элебаев 1906 жылы Түп районуна караштуу Чоң Таш айылында туулган. Ата-энесинен эрте айрылып, жетим өскөн. 1916 жылы үркүндө Кытайга качып, ал жактан жаңы бийлик орноду деп уккан эл менен кошо 1917 жылы жөө жалаңдап кайра өз мекенине кайтып келет. Ошол жылдардагы саясий өзгөрүүлөргө чейинки карапайым кыргыз элинин турмушун жана ошондой эле ошол үркүндүү Кытайга жөө жалаңдап барып келген тагдырын өзүнүн кийинки Узак жол деген автобиографиялык чыгармасында чагылдырып берген. Мукай Элебаевдин алгачкы адабияттагы тушоосу Заргам аттуу туңгуч ыры менен 1924 жылы кесилет. Мына ошол замандаштарынын калемдештеринин айтуусу боюнча, ошол учурдагы жаштар билим алууга, илим алууга умтулган жаштар мына ошол Заргам деген ырына обон чыгарып алып, аны дайыма ырдап жүрүшкөн экен. Мына ошол Заргам деген ыр менен катар алга бас, чамда, арсар жигит өңдүү алгачкы ырларынын Мукай Элебаев ырларын Мукай Элебаев айыл чарба техникумунда окуп жүргөндө жараткан экен. Элебаев акындыктан тышкары котормочу дагы болгон, прозаик дагы болгон. Ал орус адабиятынын классикасына айланган Гоголь, Толстойдун, Пушкиндин, Горкийдин, Маяковскийдин жана башка акындарынын чыгармаларын кыргыз тилине которуп, кыргыз окурмандарына сунган. 1934 жылы СССР жазуучулар союзуна мүчө болуп кирген. Өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө көптөгөн кыргыз адабиятында изин калтырган көптөгөн чыгармаларды жазып кеткен Мукай Элебаев 1943 жылы согуш майданына аттанат да, улуу жеңишке туура 1 жыл калганда 1944 жылы май айында Россиянын Псков областында баатырларча курман болот. Ал эми бүгүнкү тема боюнча Мукай Элебаевдин Узак жол романы боюнча сөз кыла турган болсок, Элебаевдин бул романынын жазылышы 30-жылдардагы кыргыз адабиятына олуттуу жаңылыктарды алып кирген. Мукай Элебаев бул алгачкы романы менен улуттук прозаны профессионалдык деңгээлге көтөргөн десек жаңылышпайбыз. Узак жол романы кыргыз адабиятына баяндоонун реалисттик каадасын, кыскалыкты, кептик мүнөздөмүнүн, социалдык портреттик өнөрүн, адабий мүнөздүн реалисттик чындыгын алып келген. Жазуучунун ийгилиги катары эмнени айтсак болот? Жазуучунун ийгилиги катары романдагы баяндоонун чебердиги, каармандардын жүрүм-турумуна, сюжеттик окуялардын жүрүшүнө, автордун ашыкча кийлигишүүсүнүн, таңуулоонун же болбосо куру акыл айтуунун жок болгондугу болуп эсептелет. Калемгер кыргыз адабиятына Узак жол аркылуу алгачкы жолу идеолог, моралист же бир публицист катары эмес, эң биринчи иретте сүрөтчү катары көрүнгөн. Мына ошол Узак жол романы аркылуу. Романда эпостогудай эр сайыштар же ойго кайкаган кызыктуу сюжет, жомоктогудай күтүүсүз чукул бурулуштар, сыйкырдуу өзгөрүүлөр, куюлушкан макал лакаптар, фразеологизмдер, акылдуу кортундулар көрүнбөйт. Башкача айтканда, бул чыгармада ашыкча кызыл-тазыл декорация жок.
Узак жол бир жаш өспүрүм баланын өз башынан өткөндөрүн терип тепчи майдалап айтып берген эле аңгемелер жыйнагы болуп саналат. Бирок ошол аңгеме жыйнак, ошол тарых буга чейин күнүмүш болбогон башкача жол, бөлөкчө образдык каражат ыкмалар аркылуу ишке ашырылган. Жана жогоруда биз айтып өткөндөй, автобиографиялык дегендин мааниси мына ошол бир жаш өспүрүм бала, башкы каарман бул аркылуу Мукай Элибаев өзүнүн башынан өткөн тагдырын баяндап берген десек да жаңылышпайбыз. Романда улуттук тарыхтагы улуу трагедия негизги орунду ээлейт. Бирок жазуучу бул аламаттуу тарыхтын жүрөк титиреткен трагедиясын кандуу кагылыштар, кармаштар, ири окуялар аркылуу эмес, майда чүйдө турмуштук көрүнүштөр, кичинекей көркөм окуялар, жеке адамдын тагдыры аркылуу сүрөттөп берген. Жогорку деңгээлде сүрөттөп берген. Мына ошол чыгармадагы көзгө урунган артыкчылыктарынын дагы бири эмне экен? Бул жогоруда айтылгандай, автордун сөз менен кашкайта сүрөт тарта билгендиги. Башкача айтканда, кандайдыр бир көрүнүштү, кырдаалды же бир учурду сүрөттөйбү, же кишинин кебете кепширин, жорук жосунун мүнөздөйбү, же болбосо жаратылышты жазабы. Айтор Элибаевдин баянын окуганда кадимки кино тасма көрүп жаткандай туюлат. Демек, мына ошол сөзүбүз куру болбос үчүн ошол чыгармасынан бир кичине үзүндү окуп кетели. Мындай дейт: бир аздан кийин ай көтөрүлдү. Терезеден тийген айдын шооласы үйдүн ичин жаркыратып жиберди. Тыш тып-тынч. Үйдүн жанында жайдак короодогу уйлар эбак жуушап калган. Берки четте арткы буттарын иретсиз керип жиберип, эринип дардайган бир күрөң үй жатат. Ушул кезде дүйнөдө шырт эткен шыбышы үчүп, Василийдин деңиздеги аралдай жалгыз үйү толкунсуз көлдө токтогон кемедей калгып мемиреп турду. Карагылачы, сүрөттөөнү, салыштырууна кандай жогорку деңгээлде бере алган. Ошол эле Василийдин үйүнүн сүрөттөлүшү, аралдагы жалгыз үйдөй толкунсуз көлдө токтогон кемедей калгып мемиреп турду деп атат. Демек, жана жогоруда биз айткан автордун артыкчылыгы бул сөз менен кашкайта сүрөт тарта билгендиги деп атат. Мындан тышкары, романды окуганда силер дагы күбө болосуңар, мына ушундай сүрөттөлүштөргө. Узак жолдо жазуучунун сүрөттөө ыкмасы бөлөкчө. Мукай Элибаев каармандарга өз атынан автор катары түздөн-түз мүнөздөмө берүүдөн мүмкүн болушунча качат. Автор кейипкерлердин айлана чөйрөгө, башка кишилерге болгон мамилесин, жорок жосунун, адат көрүнүштөрүн, жүрүм-турумун, сүйлөө манерасын объективдүү сүрөттөө аркылуу ачууну артык көрөт дейт. Узак жол романындагыдай кичинекей сүрөттөөлөр аркылуу чоң дүйнөнү көрсөтө билүү өнөрү муну көркөм чагылтуунун принциби катары чыгармачылык практикада жүзөгө ашыруу ошол 30-жылдардагы кыргыз адабиятында өзүнчө зор эстетикалык жаңылык болгон. Башкача айтканда, ошол Узак жол романы жазылган учурдагы адабияттагы бул Мукай Элибаевдин чыгарма жазуу ыкмасы бир өзгөчө жаңылык алып келген деп биз жогоруда дагы айтып өттүк. Мына ошол узак жол адилетсиздикке, теңсиздикке, зордукка, зомбулукка, адамды кор кылган жакырчылыкка каршы көтөрүлүш. Узак жол
ылайым баланы ата энеден айырбасын. Бала менен ата эне дайыма бирге болсун. Элде, журтта тынчтык болсун. Кудай туулган жерден ажыратпасын. Ар дайым ала тоо болсун. Ар дайым ала тоодо аманчылык болсун деп үн салып турган чыгарма. Демек, бул Узак жол чыгармасын окурмандар гана эмес, адабиятчылар дагы, сынчылар дагы өтө жогору баалап келет. Ошондуктан бул сабакты көңүлүмө түйүп, интернет желесинен Мукай Элибаевдин Узак жол романы жана башка чыгармалар тууралуу издеп, көрүп, кеңири маалымат алып, мындан тышкары Узак жол чыгармасын окуп чыксаңар, силердин бул тууралуу силер кеңири түшүнүк алган болосуңар. Ал эми биздин бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабагыбызды бул жерде колдонулган адабияттар турат жана силер бул Узак жол чыгармасы жана Мукай Элибаев тууралуу маалымат ала турган кошумча интернет булактары турат. Мындан тышкары өзүңөр дагы издеп, китептен болобу, интернет булагынан болобу кеңири маалымат ала алсаңар болот. Ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайм.